Assalamu alaikum. Кутманды кечиңиздер менен суроо жооп кылалы деп эфир ачтым. Андыктан өзүңүздөрдөгү ошо ден соолукка байланыштуу маселелериңиздердин негизинде суроолорду жазсаңыздар болот. Колдон келишинче баарына жооп бергенге аракеттенем. Сиздер тараптан ошол суроолор келгенге чейин комментарийде жазылган ошол видеолордогу айрым суроолорго жооп берип турмакчымын. Демек, алгачкы суроо койдун этин жегенге болобу? Албетте, бул биз үчүн өтө пайдалуу азык. Деги эле эт эң пайдалуу азык болуп эсептелинет. Анткени бизге керектүү болгон бардык витамин, микроэлементтерди жана ушуларды бере ала турган жалгыз азык эт. Андыктан эт биздин күнүмдүк рационубуздагы негизги азыктардын бири болушу шарт. Анан этке чектөө бар. Эмне үчүн десеңиздер, организмге сиңиши эң кыйын болгон азык дагы ушул. Андыктан бир суткада 100 граммдан ашык эмес эле эт жесеңиздер жакшы болот. Анан кайсы жаныбардын эти жакшыраак десеңиздер, мен уйдуку деп сунуштайм. Анткени зыяндуу майлар анда азыраак болот. Жылкы же койдун этине салыштырмалуу. Бирок алардын эттерин деле жеп туруш керек. Кимдерге болбойт? Айталы, сиздин жогорку кан басым ооруңуз бар. Эгер ушундай дарт сизде бар болсо, сизге койдун этин жебеген эле жакшы болот. Жана ошондой эле сиздин кант диабетиңиз бар болсо дагы бул жаныбардын этин жебей эле коюшту мен сунуштамакмын. Анткени диабет болгондо бир гана ушул углевод эмес, майлардын дагы организмге өтүшү кыйыныраак болуп калат. Ушуну эске алып коюңуздар. Эскертип өтөйүн, бул ден соолук каналы сиздер үчүн керектүү болгон маалыматтар байма-бай чыгып турат. Андыктан ким каттала элек болсо сөзсүз түрдө катталып коюшту унутпаңыздар. Анан кайсы видео сиздер үчүн кызыктуу болгон болсо сактап алыңыздар. Анткени керек учурда кайра укканга мүмкүнчүлүк болот. Анан жакын адамдарыңыздарга дагы жөнөтүп туруңуздар. Суроолор болсо жазсаңыздар болот. Демек, эң суроо. Boyum 1.65 сантиметр, салмагым 69 килограмм. Норма элеби. Демек, эгер сиз эркек адам болсоңуз, деле негизи салмак бир аз көбүрөөк, бирок жаман эмес. Эгер сиз эркек адам болсоңуз, боюңуз 65 болсо, 1.65, салмак 69 болсо норма эле. Бир аз түссөңүз жакшы болот. Ал эми сиз аял киши болуп, боюңуз 1.65, салмагыңыз 69 килограмм болсо, бул жакшы эмес. Арыкташыңыз керек бир аз. Аял кишинин ушул боюнан салмагы бир 5 килограмм аз жүрүш керек да. Ошондо эгер сиз аял киши болсоңуз, 60 килограмм болсоңуз жакшы болот. Бой 1.65, вес 72, канча болсом болот. Бул жерде деле ошо маселе. Бирок сизде салмак көбүрөөк экен, 72 эркек болсоңуз деле бул көп. Эркек адам болсоңуз 1.65 килограмм болсоңуз жакшы болот, аял болсоңуз 60ка түшүңүз. Мен ошону сизге сунуштайм. Ар 1 килограмм ашыкча салмак бул сиз үчүн зыян деп айткым келет да. Сизди сөзсүз түрдө оорутууга бир жол ачат. Менде хронический холецистит бар. Эгерде качандыр сизге ушундай диагноз коюлган болсо, УЗИде же болбосо врачтын алдында анан дарыланып чыктыңыз, азыр жакшы жүрөсүз, демек мен ооруймун деп өзүңүздү ишендирбей эле коюңуз, өзүңүздү кыйнабай эле коюңуз. Анткени сизде баары жакшы. Бирок эгерде туура эмес аракеттерди кылчу болсоңуздар, эгерде өнөкөт дарт бар болуп, ошол дартка туура келбей турган аракеттерди, мисалы, өнөкөт холецистит болгондо өтө майлуу тамактарды жебиш керек болуп калат да. Орточо майлуу тамактарды жесеңиздер жакшы болот. Ошондо холецистит сиздерди анчалык деле кыйнай бербейт. Демек, кийинки суроого өтөм. Бой 1.60 сантиметр, салмак 54, норма элеби? Эгер аял киши болсоңуз бул жакшы, норма эле. Эми эркек киши болсоңуз бир аз салмак койсоңуз жакшы болот. 3-4 килограмм. Анемиям бар. Феррумдан башка да кандай дары сунуштайсыз? Негизи ушул дары сунушталат. Аталыштары ар кандай: Ратафер, Мальтафер, Феррумлек, персинол жана башка.
аталыштагы баары бир эле дары. Ушуларды ичесиздер. Дарыгер канча убакка кандай дозада сунуштаган болсо, андан сырткары фолиевый кислота ичүү менен сунуштайм. Канды көбөйткөнгө ал дагы абдан жакшы жардам берет. Ал дары деп эсептелинбейт, витамин B9. Ошол таблетканы дагы ичсеңиздер жакшы болот. Анемияңыздар бар болсо. Кымыз ичсем зарына болтам. Анда ичпеңиз. Эмне сиздерге жакпаган болсо, эмне сиздерди бир ыңгайсыз кылса, мисалы ичти өткөрсө дейли, же кустурса дейли, же башты оорутса, демек сиздерге жакпайт, экинчи ал нерсени колдонбой эле коюш керек болот. Же аз колдонуш керек болот. Себеби өзүнүн таасирин тийгизип атат. Сахар 7,5, после 7-9 дарбыз жесем болобу? Негизи 7,5 дегениңиз деле аз эмес да. Аз эмес. Мүмкүн болсо сахарды азыраак 6-6,5 алып жүргөн жакшы. Эми 10 жыл болсо бир жөн дарбыз жебеш керек кыскасы. Сиз сахарыңыз эми аныкталган болсо дагы, кимден соолуктун маселеси болсо туура тамактануу боюнча доктурга коркпой каралсаңыздар болот. Буюрса ушул салмакташтыруу курсубуз өтө бир пикке жетти десем дагы болот. Анткени азыркы учурда ушул өтө көп айымдар жана ошондой эле эркектер дагы катышып атышат. Көпчүлүгүндө жакшы жыйынтык. Анан дагы бир кубана турган жагдай, бир гана салмак таштап калбай, ден соолуктарын дагы жакшылап атышат. Ар кимде ар кандай көйгөйлөр бар. Ошол көйгөйлөр дагы жоюлуп, кыскасы ар күнү ар кандай жакшы жаңылык угам бул боюнча. Алардын акчасын алгандан дагы мага алардан уккан жагымдуу кабар өтө бир сүйүнүчтүү нерсе. Ошондуктан кимдин акча салмагы болсо кайрылып бериңиздер. И баракчага катталып коюңуздар. Кийинки суроону окуйбуз. D витаминди кандай ичебиз? D витаминди эгерде сизде ушул витамин жетишсиз болсо, анда бул витаминди терапиялык дозада ичиш керек болуп калат. 5000 международный единицадан көп ичесиз. Эми канчалык болуш керек нормада? Нормада D витамин 30 нанограмм на миллилитр болуш керек. Миллимол болуш керек. Ушундай болуп чыгат нормада. Анан 30дан аз чыкчу болсо, демек сизде D витамин жетишсиз деп эсептейбиз. Бирок дароо эле D витамин ичүүгө шашылбаңыз. Качан ичилет? Өтө аз болсо, 10 нанограммдан аз болуп калгандан кийин гана ошол D витаминди ичип баштасаңыз болот. Анан бирок профилактика үчүн деп ичсеңиздер болот. 2000 международный единица. 2000 международный единица жыл бою үзбөй иче берсеңиздер дагы болот. D витаминдин биздин жашообузда орду өтө чоң. Жарым ай ичинде өтө чоң өзгөрүү болду. Мен бүгүн өтө кубанган пациентиңиз. Болду. Эфирге жакшы. Мен дагы өтө кубандым, сиздеги ушул өзгөрүүлөрдөн өтө талкындандым. Эми бул